Курулушчулардын уруксат кагаздарынын алуудагы ишин жеңилдетүүгө багытталган мыйзам долбоору бул саамдагы жогорку кеңеште колдоо тапкан жок. Буга айрыкча башкы курулушчу Бактыбек Абдиевдин каршы пикири себеп болду. Айтымында ишкерлердин документ чогултуудагы убаракелчилигин азайтуу максатында агенттик тарабынан бирдиктүү терезе иштелип чыккан. Мында бардык кагаз иштери электрондоштурулуп, үй кургандардын абалы жакшырат. Бирок бизнес өкүлдөрү муну менен макул эмес. Курулушчулар жарыш долбоорлуу жана курууну мыйзамдаштырып берүүнү өтүнүшүүдө. Кыргызстандын курулушчулары Өзбекстанга жана башка өлкөлөргө кетип жатат. Адистердин айтымында буга уруксат кагаздарын алуудагы тоскоолдуктар себеп болууда. Маселен, Бишкекте курулушту баштоо өтө көп убакытты талап кылат. Ошол эле учурда коңшу мамлекеттерде буга болгону 1 ай талап кылынат. Бир курулушту башташ үчүн мисалы башка өлкөлөрдө 20-30 күн кетсе, бизде 2 жыл, 2,5 жыл кетип атат. 2,5 жыл ичинде ошол эле техниканы, ошол эле мисалы колунда иштеген кызматкерлердин баарын кармалып турат да. Себеби бүгүнкү күндө бизде мисалы специалисттер аябай дефицит да курулуш тармагында. Андан сырткары мисалы ошол эле зарплатасы, ошол эле курулушту баягындай келишимдерди түзүлөт ар бир курулуш материалды алыш үчүн. Андан сырткары ал жерде бизде долевое строительство бар. Ошончо кишинин мемесин алып алып, 2 жыл курулуш башташ үчүн документке чуркаш, бул бизнесмен бизнес кылып, курулушчу курулуш коруш керек да. Документтерин бюрократиянын негизинде өкмөттөн өкмөткө чуркалат. Уруксат кагаздарын алуудагы бюрократияны кыскартуу максатында сунушталган мыйзамга архитектура агенттиги каршы эмеспиз дегени менен аны экинчи этапта кароону сунуштады. Пикиринде ишкерлердин талаптары агенттиктин алдындагы түзүлүп жаткан бирдиктүү терезенин түзүлүшү менен канааттандырылат. Эми мондай да параллельный проективинде өз учурунда мен да главный архитектор болуп иштеп жүргөндө мен көрдүм да, параллельный деген кандай болчу, заявканы иштейт да сразу куруп башташат. Эми бу жерде шашпай туруп, булар кандай эле көп маселелерди коюп атат. Биз болсо качкан жокпуз. Бүгүнкү күндө единый окнону ачтык. Сиз эмне болсо эле ошол единый окноңузду айтып атасыз. Единый окноңуз боюнча деле маселе толтуруп болуп атпайбы? Ошол единый окноңузга тапшыргандан кийин кагыздын баары өзү жылган жок. Андан кийин деле артынан кайра контролдоп атышат. Ал системага түшө элек иши. Муногул келип аткан мыйзам бул жаңылык эмес да. Башка жакта албайлы. Грузияда, башка өлкөлөрдө бул колдонуп келаткан эле кагаздар, билесиздер муну. Бизге жаңылык кылып аткан жокпуз да. Биз жаңы нерсе ойлоп таппай эле коелу. Жок дегенде ошол кошуна мамлекеттердин чыгарган кагаздары менен эришип кете береличи. Белгилей кетсек, буга чейинки курулуш иштери жарыш долбоорлоо жана куруу жөнүндө убактылуу токтомго ылайык жүргүзүлүп келген. Ишкерлер бул жоболорду мыйзам менен бекитип берүүнү көптөн бери өкмөттөн өтүнүп келгени менен ал колдоо таппай келет. Бир эле курулушту башташ үчүн, уруксат экспертизадан өтүш үчүн бизнес курулушту башташ 2 жыл, 2,5 жылга чейин убакыт кетип атат. Ошону кыскартып, ишкерлер иш менен алектенсин, 2 жыл документациянын артынан чуркап жүрө бербей деп биз суранган болчубуз. Бирок тилекке каршы бүгүнкү мемеде ошол өнөр жай мемелерди кошобуз деп, жеке секторду кийинки этап менен деп эме кылып коюшту. Биз бул менен туура эмес деп эсептейбиз. Экинчи этапка келгенде бул жакын арачында бүтпөйт. 16 статьяга не допускается деп кирип атат. Биз кайта эле ушуга алып келебиз, анда муну жокко чыгарышыбыз керек да. Ушуга кандай жооп бересиз? 16 статьяны карап койдуңарбы? Не допускается деп атат. Муну кетиргенден бүттү уже. Биз только ушуга эле киргизе алабыз. Ишкерлердин баамында республикадагы инвестициялык климат көңүл жылытпайт. Бул өз кезегинде батирлердин баасына дагы таасирин тийгизүүдө. Анткени менен ишкерлердин сунушу колдоо таппай, азырынча өнөр жай курулуштарына уруксат берилип, жеке сектордун өтүнүчү экинчи этап менен каралмай болду. Бул сөзсүз түрдө багага чоң таасирин тийгизмек. Себеби 2 жыл мен айтып өтпөдүм, ошол эле техниканын турганы, ошол эле договорлордун бузулганы, ошол эле жумушчуларды кармап турганы, ошол эле милдеттенмелерди алганы, бул келип кайра эле ошол ар бир товардын өздүк баасына отурат. Ишкер мисалы бизнесмендер өзүнүн акчасынан эме кылып, өкмөттө чоң акчасы жок да. Ансыз деле бүгүнкү күндө ишкерлерге болгон шарт, ишкерлерге колдоо бизде жакшы эмес. Ошол эле каражатты алууда, шарттарды түзүүдө бул 2,5 жыл деген бул өзү чоң көрсөткүч да, канчалык биздин өлкөдө инвестициялык климаттын жакшы. Экономисттер курулуш тармагынын ички дүң продукцияга кошкон салымы кумтөрдүкүнөн дагы ашып түшкөнүн белгилеп келишет. Маселен, жылына республиканын ИДПсы 3-4% өскөн болсо, анын дээрлик 1,5% курулуш тармагы берет. Мындан тышкары бул секторда 200 миңге чукул адам эмгектенип келет. Анархан Алтымышева, Тимурлан Эрнесов, Нурньюз, Бишкек.